Эттин ден соолукка тийгизген таасирин чагылдырган документалдык тасманын бет ачаары болуп өттү. Тасманын негизги максаты зыяндуу тамак аштардан баш тартып, сергек жашоо образын тандаган ийгиликтүү инсандардын мисалында жарандарды туура тамактанып, ар кандай оорулардын алдын алууга чакыруу. Ал эми жигердүү жаштардан куралган тасманын авторлору эмне үчүн эт азыгын тандап алгандыгы тууралуу ой бөлүштү. Биз өзүбүз тандаган жокпуз. Себептен биз доктурлар менен сүйлөшкөндө эң 3 ушул оору диабет, анан сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак болчу да. Ушул 3. Ошондо биз доктурдан сураганда эмне үчүн биринчиден айтканда биздики айты эме мало физической активности и много потребления жирного мяса. И биз исследование кылып баштагандан кийин сураганбыз. Именно кызыл эт аябай организмге жаман таасир этет экен да. И биз мындай жөндөн эле эмес да, бул этти жебегиле деп бул уже прям исследование боюнча чыкты да. Ошол элдер билсин, элдер ошол ден соолукту чыңдоо оңой экенин таанып билсин деп каалайбыз. Негизи бул тарыхы биз жаштар болуп эле отуруп ошол Кыргызстандагы аябай терс статистиканы угуп жүрөгүбүз аябай канга толгондо, анткени эмне үчүн муну өзгөртө албайбыз дедик. Минздрав жалгыз, РЦУС жалгыз иштей албайт. Аларга жардам керек деп биз ошол спонсорлорду издеп ушул клубду түзгөнбүз да. Медицина тармагынын өкүлдөрүнүн айтымында 70% илдеттерди алдын алууга болот. Ал үчүн жарандар азыктанып жаткан тамагына кылдат маани берип, физикалык кыймылды көбөйтүүсү керек. Хороший фильм. Диетологторда кызыл этти көп колдонбоону сунуштап келишет. Жумасына 2 жолу гана жегенге болот деген чектөө бар, жана бул туура деп ойлойм. Ал эми тасманын авторлору менен биринчи ирет көрүшүп жатам. Креативдүү жаштардын профилактикалык иштерди жүргүзүп жатканы мени кубандырат. Саламат клуб ден соолукту чыңдоого багытталган уюму 8 жылдан бери социалдык тармактар аркылуу элди ден соолукка кам көрүп, ар кандай ооруларды алдын алууга үндөп келет. Калктын саламаттыгы үчүн туура жолго үгүттөө иштерин дагы да улантууну максат кылабыз дешет уюмдун мүчөлөрү. Спасибо команде. Нуркызы Элдияр кызы, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ.